Шаршемби күнү алган жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Жамалбек Темирбаев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача таанышып алыңыздар. Эски Мирзөнүн үстү автоунаа коюучу жайга айланабы? Арстанбаптагы кайчы пикирлер? 5 жылдан бери жүрүп, ошо көрсөмдөгү сөйктөрдү акысып кеткен болчу. Ош Бишкек жолунун жээктеринде белгиленген аралыкты сактабай соода саттык жүргүзүп жаткандарга рейд жүргүзүлдү. Могу канча чек боло турган болсо, азыр көрсөтөбүз, ошол дерегече түзүп коюңуздар, сураныш сиздерден. Жалал Абад шаарынын айрым көчөлөрү кеңейтилип, асфальттоо иштери жүрүүдө. Мындан ары бул Бабкин көчөсүнө чейин, андан аркысын биз дагы ушул суук күндөр түшкөнгө чейин ушул көчөнү толук быйыл аягына чыгарабыз деген оюбуз бар. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Дүйнөлүк банктын улук вице-президенти Сендер Окоро менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки жактуу кызматташууну тереңдетүү, Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Премьер-министр белгилегенде учурда 2040-жылга чейинки узак мөөнөттүү өнүктүрүү стратегиясы ишке ашырылып жатат. Ал кыйла активдүү жана максаттуу багытталган мамлекеттик экономикалык саясатты ишке ашырууну көздөйт. Бул максатта биримдик ишеним жаратмандык программасы иштелип чыккан жана жактырылган. Өкмөт үчүн дагы бир маанилүү программа Кыргыз Республикасынын 2018-2022 жылдарга карата аймактык саясат концепциясы, анын алкагында аймактык деңгээлде жалпы аймак үчүн өнүгүү түйүнүнө айлануучу тандалган шаарларды өнүктүрүү каралган жана башка аймактар үчүн таасирдүү үлгү болот деп ырастады Мухаммедкалы Абылгазиев. Ал эми Кыргызстандын аймактары экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча келечеги кең. Биз өнүктүрүү боюнча башка өнөктөштөр менен биргеликте кыргызстандыктарга алардын жашоо сапатын жакшыртуу жана өнүгүү мүмкүндүктөрүнө кеңейтүү боюнча колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди Сендери Окоро. Кыргыз Республикасынын физикалык жактар аркылуу ташылып келген автоунааларга бажы алымдардын өлчөмү төмөндөтүлдү. Тийиштүү токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Аталган чечим ашыкча эскирген автотранспорт каражаттарын азайтуу жана жеке жактардын Кыргыз Республикасынын аймагына электр гибриддик кыймылдаткычтуу автотранспорт каражаттарын ташып киргизүүсүнө дем берүү. Ошондой эле өлкөнүн автоунаа паркынын эскиришин алдын алуу боюнча ыкчам чара көрүүгө багытталган. Атап айтканда, өкмөттүн токтом аркылуу бензин жана дизелди кыймылдаткычтуу автотранспорт каражаттарына карата бажы алымдардын жана салыктардын бирдиктүү ставкасынын өлчөмү 2014-жылкы коюмдардын деңгээлине дээри төмөндөтүлөт. Мындан тышкары гибриддик кыймылдаткычтуу унаа транспорттук каражаттарга 1 куб сантиметр үчүн $0,5 $0,6 АКШ долларына дээри өлчөмдө бажы алымдардын жана салыгын өбөлгөлөөчү коюмдарды киргизилет. Электромобилдерге карата бажы алымдардын жана салыгынын нөлдүү коюму киргизилмекчи. Белгилесек, аталган токтом расмий жарыяланган күндөн 15 күн өткөн соң күчүнө кирет жана 2019-жылдын 31 декабрына дээри иштейт. Коррупциялык иштердин өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 95,9 миллион сом салды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнү ачыкка чыгарган жок. Жемкорлордон кайтарылган акча үчүн атайын ачылган эсепке башкы прокуратура буга чейин 39 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчаны топтоо үчүн эсеп ачууну буйруган. Өкмөттүн токтому менен 3-июлда финансы министрлигинин алдында бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Бул эсепке башкы прокуратура, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана ички иштер министрлигинин коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Бул акча өкмөттүн негизделген чечими кайра бөлүштүрүлөт. Кыргыз-казак чегарасындагы Ак жол автожол өткөрмө бекетине бараткан жолдо тоок жана өрдөк этин аткезчилик жол менен ташып бараткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаа кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кабарлады. Анда алынган 312 коробкада жазылган этикетке караганда тоок эти Кытай эл республикасына ташылып келаткан. Товар Кыргызстандан 3-чү өлкөгө өтүүгө багытталган. Эттин эч кандай уруксат кагазы болгон эмес. Товардын жалпы наркы 700 000 сомго бааланды. Өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык мамлекеттик инспекциясынын буйругуна алайык 2017-жылдын 1-январынан тартып Кыргызстанга ЭЭПтен сырткары өлкөлөрдөн эт алып келүүгө убактылуу чектөө киргизилген. Евразия экономикалык комиссиясынын чечимине алайык ветеринардык көзөмөлдөн өтүүчү товарлардын өндүрүүчү фирмалар ЭЭПтин атайын реестеринде катталышы керек.
Жалал Абад областық мамлекеттик телерадио компаниясына Арстанбап айыл аймағының тұрғыны Сабдыр Абданбаевтан арыз келіп düşкөн. Арызда Арстанбап айыл аймағының башчысы Улукбек Таштанбеков өз кызмат абалынан пайдаланып ата-баба мүрзөсүн сүрүп, сөөгтөрүн суга агызып салды деп жазылган. Бул окуянын оң жана терс жактарын кабарчыбыз иликтеп көргөн. Чоңатам ошол жерде өлгөн, мына кабырстанга коюлган. Мына şu имараттын робарасыга коюлган. Арсланбап айылынын тургуну Сабыр Абданбаев учурда кызуу иш жүрүп жаткан сай жээгиндеги жумушчулардын ишинен нааразы. Анткени бул жай мурда сөүк жашырылган мазар болчу. Эски мүрзөнүн 3 сотуктай аянтын сүрүп салып курулуш иштери жүрүүдө. Ал бул жайда менин ата-бабамдын сөөгктөрү жашырылган деп арызданууда. Жок дегенде алдын ала кабар берип, анан сүрдүрсө сөөгтү казып башка жака которуп алмакпыз дейт. Чоңатам, чоң энем, буам, men atam mükesi. Buamın bir oğlu, keyin nime? Bir ammam. 5 kişi yerde bana şu yerde. Hazır ona şöyle maklubatka yerde. Bunlar hiç kimden suravayın etmey. Mandak olup tebestroyka sağa akkanı akıp gitti. Akmaganı bana fundament takide kaladı. Ondan keyin adamların ayağının asıda kaladı bana. O şu yukarıdaki toka yele bu yer yamana. Dolana ma stalba geç. Hazır yemin ma avkaldı körüp durasınlar. Арсланбаптын борбордук жеринен орун алган бул мазардын эски тарабы. Жанында бактарак өстүрүлгөн мүрзө темир тосмолору менен турат. Айыл жашоочулары азыр тегизделип калган бул жайда дарактар өсүп турганын жана жашырылган сөөгтөр бар деген сөздөр айтыларын ырасташат. Уламыштар боюнча тейлгерки ачарчылык заманында каза тапкан инсандардын көбү ушул жерге жашырылганы айтылып жүрөт. Кабырстанı da eski kabristan. Hoş anca жылдан beri koyulmaydı bu yerge. Mayalarda koyulgan yerlerde kaldı. Yangilep koyulgan yerler kaldı. Bir yağı eskiydi. 40 yıldan ötkenden keyin endi münasebet kılıp buzup bana yoldu kengaytiriş gerek oldu. Trotuar çıkarış gerek oldu. Keyin kengaytiriş için bana ikisine yok attı da. Бизге кайрылган арызда Сабыр Абданбаев айыл аймактын башчысы Улукбек Таштанбеков өз кызыкчылыгы үчүн мүрзөнү сүрдүрүп жатат деген. Мындан улам Улукбек Таштанбековго да кайрылып көрдүк. Айтымында алар бул жайды атайын уруксаттын негизинде унаа токтоочу жайга айлантууга аракет жасап жатышыптыр. Жээктерин болсо бекемдешет. Жайкысын туристтер көп келгенде унаа тыгыны бир топ түйшөлтүп жатат. Аны чечүү максатында иш жүрүп жатканын кошумчалайт. Центрдеги нагрузканы азайталы деген ой менен жасап атабыз. Бирок буга чейин деле азыр өзүңүз байкадыңыздар сел жүрүп, бул жерде 5 жылдан бери сел жүрүп, ошо көрсөндөгү сөктөрдү агызып кеткен болчу. Бирок ага эч кандай жергиликтүү бийликтен деле же башка мамлекет тараптан деле көңүл бурулган эмес. Бирок быйылкы жылда биз ушуну колго алып, өзүңүз байкагандай тосуп атабыз, бияктан бетондоп тосуп атабыз. Бул жерде сенге катары пайдаланып атабыз. Бирок тилек каршы жазып аткандарды жеке кызыкчылык үчүн аларда эч кандай ата бабасы деле башкасы деле жок. Ал ортодо Улукбек мырза Сабыр Абданбаевдин өзү мыйзам бузуп, өз кызыкчылыгы үчүн жаратылыш кыртышына доо кетирген деп айтып чыкты. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатаарын билдирди. Токой чарба аките инспекция айыл өкмөттөн болуп текшерүү жүргөн, бүгүн боюнча бактарактар кыйган боюнча, ана жердин кыртышын бузган боюнча акт түзүлүп, ал иштер каралып атат. Негизи себеби ушул бүгүнкү күндөгү Сабыр эке менен биздин айыл өкмөт ортосуна келип турушкан ушул жер себепчилер болгон, ал тамсалаганга жол бербегендиктен бүгүнкү күндө кандайдыр жомактарды десем ката кылбайм. Себеби ал жердин биз бүгүнкү көргөн көрсөтөн жерин биз март айында эле ачып тегиздегенбиз. Ага чейин ал атасы деле башкасы деле сөз болгон эмес. Ал ден сөйк деле чыккан жок. Бирок бир жеке кызыкчылык үчүн элдин немесин тоскундук деп эсептейм да. Ал эми Сабыр аксакал болсо ага макул эмес, тескерисинче эккен көчөттөрүмү көктөтпөй суу өтүүчү түтүктү алып ташташты деп нааразы. Алги yerine men palasa kılıp köşet ekkenmen. Köşet ekkenden keyin yol menен seldi nimesini kakıras oşa meni bakkılga yerine bular ayıl başçısı men ayıl hükümet ekal tildi biriktirip oşa burup koygan. Men arzulangan menden keyin mana aldırıp atat selge nimeni köçöttü. Su keltiradigan turumbalarımı sındırıp, ezip, buyaka kılıp, sel yürgüzüp, расуасын чыгарып болгон. Бул окуя боюнча райондук мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынын адистери текшерип, мыйзам бузуу болгондугун аныкташканын Рахман Касымов билдирди. Абданбаевдин өзүнүн жазган арызынын негизинде мен барып текшергенде ал жерде
Абданбаев 32 соток жерди жашылдандыруу, көктөндүрүү боюнча алган. Ошонун үстүнөн өзүнө үй салуу үчүн Токойбич чарбайын жерин сүрдүрүп салган. Чын действительно барып текшерип келдик. Талашка түшкөн бул чырлуу маселе тийиштүү кызматтар тарабынан териштирилип, мыйзам чегинде чечим кабыл алынаары бышык. Ал эми жогоруда сөз болуп жаткан мазар жөнүндө жергиликтүү кеңештин депутаттары да сессияда талкуулап, мүрзөнүн ордун унаа туручу жайга айлантууга макулдук беришкен. Өкмөт сунуш берген бизгечи, депутаттарга. 31 депутат буну колдоо берген. Ушундан адашмасам бир 4-5 калыс болгон. Калганы ошо макулчулугу менен ушул жер стенке кылыш керек болгон. Диний көз карашта 25 жыл убакыттан кийин сөөк жашырылган жайды элдин кереги үчүн пайдаланса болот деп айтылаарын дин таануучулар белгилешет. Зарылчылык болуп, ошол жер пайдаланыш керек, башка максатта иштетиш керек болуп аткан болсо, 25 жылдан кийин ушундай уруксат берилет. 25 жылдан кийин башка максатта пайдаланса болот, эскергенде. Байланыштуу. Анан эгерде зарылчылык болбосо тегеле болот. Кылымдар боюнча тура берет. Өз кызыкчылыгы үчүн деп бирин-бири күнөөлөгөн эки тараптын чыри качан чечилет? Аны албетте мезгил көрсөтөт. Баары мыйзам жолунда чечилүүсүнө үмүт артылат. Нара Жапарова, Бекмамат Алишер уулу, Базар Коргон району. Учурда Жалал Абад областынын аймактарында дарбыз кондор бышып өндүрүлгөн продукцияны жарандар жылдагыдай эле жол жээгине алып чыгып сатууда. Мындай көрүнүштү Нокен жана Базар Коргон райондорундагы Ош-Бишкек жолунун 549-474 чакымдарынан кезиктирүүгө болот. Өз алдынча мыйзамсыз трассага жакын чыгып, соода сатык жүргүзүп жаткан жарандарга облустук жол коопсуздук камсыздоо кызматкерлери тарабынан рейд жүргүзүлдү. Кененирээк кийинки тасмада. Канча чек боло турган болсо, азыр көрсөтөт, ошол жерге чейин чыгып коюңуздар. Нокен районунун Достук айыл аймагынын Шамалдысай айылынан өткөн Ош-Бишкек трассасынын 474-чакырымынын 300 метр жеринде жылда мына ушундай көрүнүш орун алат. Анткени жарандар айыл чарба продукцияларын сатуу үчүн бул жайга алып чыгышат. Тагыраагы жолдун эки тарабы базарга айланат. Жол коопсуздугу сакталбай, унаа өтүүчү жолго 2 метрден 6 метрге чейин жакындап келген. Тиешелүү адистер тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жада калса 2014-2015 жылдары атайын базар уюштуруп берген. Бирок сатуучулар соода жакшы болбойт деп чыгып кетишкен. Кырсыктар болуп да келген. Алдын алуу иштерин биз өткөрүп атабыз. Элдер менен бул жерде чогулуштарды өткөрүп, коопсуздук сактоо максатында элдерди бул жака ичкери жака базар түзүп бердик, условия жаратып бердик, кириңиздер деп. Бирок бул жака эч ким кирбей койду. Негизи бул жердин ээси дагы өзү расход кылып, анча условия түздү. Ага да бул жердеги элдер кирбей коюшту. Негизинен жолдун боюнда соода жакшы болот деген нерсе менен. 56 жаштагы Азимхан Матмырзаева 18 жылдан бери сатуучу болуп эмгектенип келет. Азимхан эне башкалар сындуу эле коон дарбыз сатып, үй бүлөсүн багып, жашоо тиричилигин өткөрөт. Айтымында бул жайга адистери келип, жол жээгиндеги аралыкты сактоого чакырат. Анткени менен атаандаштык орун алып, кайра эле жолго жакын чыгып кетишет. Эми билбейм, кээ бирлер эми алдыда соода жакшы болот эле жылып кетеби, биз турабыз ошо ордубузда эле кыймылдабай. Турат ошол жерде болот соодалар. Ого, эми тиричиликтин айына чыгабыз. Балдарым үйдө, неберелерим. Болгон өзүм келем, эми асыңа чыгып калдым, муну аркага жылдырып коем мен. Эми булардын деле айтканы туура, ошолордун айтканын кылабыз да. Рейдти өткөрүүнүн негизги максаты жол кырсыгынын алдын алуу болуп саналат. Анткени бул жайда тынымсыз унаа каттамы болуп, айрым айдоочулар жогорку ылдамдыкта айдап өтөт. Ал эми мындагылар жаш балдары менен соода жүргүзүп, жада калса түнөп да калышат. Ошондуктан адистер 15 метр аралыкты сактоого чакырып, жолго жакын жайып алган сатуучулар продукциясын жолдон алыс жылдырышты. Буга чейин дагы айыл өкмөттөргө, акимдерге Бишкек Ош жолуна жакын жайгашкан райондорго бардыгында сунуштар бергенбиз. Ушул кооптуу соода жолдон алысыраак башка жака көчүрүп, жолдон алысыраак соода сатып турганга жай уюштуруп бергенге деп. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, мындай эч башка мындай тыянак чыккан жок. Кошумчалай кетсек, Базар Коргон районунун Акман, Бешик-Жон айыл аймактарында да жыл сайын жол жээгинде соода сатык жүргүзүлөт. Бирок азыркы тапта бул жайларда коон дарбыз сатуу менен алектенгендер аз. Алина Адилбек кызы, Уларбек Мурзабеков, жаңылыктар маалымат программасы үчүн.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныта турган эң сонун долбоор. Бирок бүгүнкү күндө анын өткөрүү боюнча пикирлер түрдү. Айрымдар көчмөндүктүн башаты Кыргыздарда экендигин таанытуу зарылдыгы бар десе, кээ бирлери аны өткөрүүнү башка мамлекеттерге да бериш керектигин айтышат. Коомчулуктун бул жагдайдагы көз караштары менен төмөндө тааныша аласыздар. Көз карандысыздыкты алгандан кийинки өлкөнүн тааныта турган долбоор дал ушул көчмөндөр оюну болду. Көчмөндөр оюндары маданият менен спортту айкалыштырган өзгөчө долбоор. Анда балкы бабалардын баскан жолу, тарыхы, каада салты менен өзү камтылат. Көчмөн жашоонун күнгөй менен тескерин тааныткан бул оюндардын өткөрүшү мамлекетке кадыр баркан алып келди. Кыргызстанда дүйнөгө тааныш керек да. Анан өзүнүн салттарын, өзүнүн оюндарын көрсөткөн жакшы да. Ар жыл болсо канаа жакшы. Мурун Кыргызстанды эч ким деле анча тааныбайт эле да. Мына 2 жылдан бери өткөзгөндөн бери канча адам бүт бардык жактан таанып атат кыргыздардын кандай экенин. Кээ биркилер кыздарды вообще тааныбайт эле. Азыр ушу оюндун шылтоосу менен көп жерлерде таанылып атат да. 2 жыл сайын өткөрүлгөн көчмөндөр оюну кыргыздардын байыркылыгын тааныта алды. Айрымдар үчүн жакан мамлекет катары көрүлгөн улуттун уңгусу бүтүндөй баалуулуктардан, нарктуулуктардан туран дүйнө булугундагы мамлекеттер билди. Бул жагынан алып караганда мамлекетти таанытуу үчүн айрым бир кыска ойлуулуктан, чыгымдардан качуунун өзү туура эмес деген да ой пикир айтылат. Бул чыгым деген нерсе эмне кылат? Акчанын ичине же доллардын ичине адам жатып алмак беле. Убактылуу чыгым болот, убактылуу толукталат. Кыргыз эч качан кемиген эмес. Кыргыз өнүп өсө берет, оюн өткөрө берет. Салт санаасын көрсөткөн эң бир жакшы болуп атат да. Эч кимге билинбеген кыргыз анткени салт санага бай экенбиз. Канчалаган тойлор, канчалаган эмелер өтүп атат го. Бардыгы кол өнөрчүлүк боюнча. Мамлекет ансыз да бүгүнкү күндө каржылык жактан кыйналып олтурганда, карызы белден басып турганда көчмөндүктү даңгазалоонун шарты канчалык деген көз карашты кармагандар да аз эмес. Мындай абал менен менменсиген держава катары калыптанган мамлекеттер да өкүм сүрдү. Бирок алар убактылуу айрым бир көнүштөр үчүн улуттук баалуулуктардан эч убакта баш тартышпайт. Кыргыз өкмөтүнүн акчасы жетиштүү болсо өткөрө бериш керек. Элге таанылганы туура. Жетишкендиктер боло бериш керек да негизи. Анан көчмөндөр оюну өткөзбөсө биздин кичинекей кыргыз элди ким тааныйт? Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун 1 жылында 19 мамлекеттен өкүлдөрү келсе, экинчисинде 62 өлкөдөн келишкен. Буюрса бул санда көбөйтүлүшү күтүлөт. 23 спорттун түрү 37ге толукталууда. Спорт менен маданият айкалышкан оюндар сентябрь айынын 2-синен 7-сине чейин Ысык көлдө өтмөкчү. 4-күнчү көчмөндөр оюнун өткөрүүнү өтүнгөн мамлекеттер да бар. Бул жагы да караштырылууда. Манас Назаров, жаңылыктар программасы үчүн. Жалал-Абад шаарындагы Борбордук базардын батыш шыптасында жайгашкан бул көчөнүн тардыгынан унаа тыгындары менен жөө атуулдардын башаламан кыймылы көйгөй жаратып келген. Бүгүнкү күндө көчө 14 метрге кеңейтилип, учурда асфальттоо иштери башталды. Мындагы жүрүп жаткан иш-аракеттер туурасында Диана Райымжанова айтып берет. Мен жашоом ушул жерде. Айсулуу Абзалова Жалал-Абад шаарындагы кичи дүкөн иштетип күн өткөрөт. Бирок соода жайын жайгашкан Чехов көчөсү негизги жол болгону менен анчейин жакшы абалда болгон эмес. Эми аталган жол кеңейтилип, асфальтталган тротуар түшүп калса, бул жолдон өткөндөрдүн да саны арбып, ишим алдыга жүрөт деген үмүтү чоң. Мурун магазинибизде кардар аз эле. Эми мына жол болгон сары кардарыбыз көбөйүп атат. Дагы бүтүп калса мындан ары дагы көбөйсүн. Ушу биздин болгон немебиз. Ушу эртерээк бүтүрүп бергиле. Эми башка жактагы, башка көчөдөгү неме тротуарлар дагы ушундай болсун. Ушу биздин немебиз, тилегибиз ушу. Жалал-Абад шаарынын негизги жолдорунун бири болгон Чехов көчөсүн кеңейтүү иштери үстүбүздөгү жылдын февраль айында башталган. Андан бери жол четине суу түтүктөрүн жакшыртуу иштери да жүргөн. Ишти аткаруучу компаниянын өкүлү жакынкы күндөрү жаңы жол шаардыктарга кызмат кыла баштаарын билдирди. Күн ысыкта кыйын болуп атат. Анга карабастан биздин жумушчулар ишти жакшы так аткарып атат. Күн караңгы киргиче биз ошол иштерди жүргүзүшкө аракет кылабыз. Саат 9-дарга чейин. Кудай кааласа ошо 4 күн ичинде ушул жума иштер бүтүп, жаңы асфальттын үстүндө элибиз жаңы жолдун үстүндө жүрүп калат.
Шаардыктарды суу менен камсыз кылуу боюнча аткарылган жумуштар аталган көчөнүн өз убактысында бүткөрүлүшүн кечиңдетти. Ошого карабастан курулуш иштери улантылып, эми аяктоонун алдында турат. Эми шаар аймагында жолдорду кеңейтүү иштери дагы улантыларын шаар мэри ырастады. Мындан ары бүгүн асфальт төшөлсө, мындан ары бул Бабкин көчөсүнө чейин, андан аркысын биз дагы ушул күз суук күндөр түшкөнгө чейин ушул көчөнү толук быйыл аягына чыгарабыз деген оюбуз бар. Мындан сырткары шаарда мына чоң ийри көчөлөрдүн бири болгон Пушкин көчөсүнө дагы баштап атабыз. Бүгүн мына бир 2 күн, 3 күндүн ичинде ал жерге дагы ошол асфальт төшөлөт. Анын жалпы узундугу ушул 1 километр 900 метрге барат. Көчөнү болсо ал жерде биз ушул 7-8 метрге кеңейтип атабыз. А бул Чехов көчөсү биз 5-6 метрге кеңейтип атабыз. Белгилей кетсек, жолдун 180 метри 14,5 метрге чейин кеңейтилди. Долбоордук наркы 6 миллион 200 миң сом болсо, тендердик наркы 5 миллион 100 миң сом деп бааланган. Диана Райымжанова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Деңиз деңгээлинен 1480 метр бийиктикте жайгашкан Чаткал районунда 50 сотук жерге кулпуна эгип, жылдык кирешесин 500 миңге толуктаган Азамат Базаралиев айыл элин жумуш менен камсыздап келет. Ага кошо эле электиктерди экологиялык жактан таза жемиштер менен камсыздоону да колго алган. Ал кышка арзыган жаш дыйкандын түшүктүү эмгектери төмөндөгү видео материалда. Жайдын аптаптуу күндөрүндө абанын температурасы 40 градусты чапчыганы менен толуу аймактарда күн жаанчыл болгон. Мындан улам салкында сүйбөгөн айрым жер жемиштер түшүн байлабай, эген талааларын бат эле чөп басып, дыйкандардын түшүгү артууда. Мен быйыл шартка байланыштуу жастан бери жанчыл болуп, кургакчылык болуп кетти башында, кийин жанчыл болуп, түшүм бир аз токтоп турат да. Анан чөп дагы жанчыл болгонго байланыштуу көп өзүп, азыр ушундай каралбай турган учуру да. Мындагы 50 сотук жерге кулпуна эккен Азамат Базаралиев дыйканчылык менен алектене баштаганына 10 жылдын жүзү болду. Иштен көзүн билген жаш ишкер деңиз деңгээлинен 1480 метр бийиктикте жайгашкан Чаткал районунан 25 чакырым алыстыкта жайгашкан Жаңы Базар айыл аймагына кулпуна эгип өстүргөн жалгыз дыйкан. Айтымында бир теримде 100 килограмм түшүм жыйнап, аны айыл аралап сатып чыгат. Бир тергенибизде ушу полиядан бир 150-200 килограммга чейин теребиз да түшүм. Терилген түшүмдү мына аймактын ичинде эле, Чаткал районунун ичинде эле сатабыз айылдарга. Аймактагы калкты экологиялык жактан таза, натуралдык азык-түлүктөр менен камсыздоону максат кылган дыйкан региондордогу жумушсуздук маселесин чечүүгө аз да болсо өз салымын кошуп келет. Маселен, айыл тургундарын ишке тартып, кылган эмгегине жараша айыл акы төлөп берет. Айылда иш жок деген менен негизи айылда иш көп, кылган адам жок да. Ушундай эмгек кылса болот да айыл ичиндечи. Ошо айылдын тургуну катары бул келип бош убактыбызда келип жардам берип турабыз, жумуштарына кичине каралашып турабыз. Талыкпаган эмгектин арты менен Базаралиев бир жылда 500 миңге жакын киреше табат. Себеби ал бир эле кулпуна эгүү менен чектелбестен, короосунан бош жай калтырбай жер жемиштердин түрүн эккен. Алмаш Бараталиева, Топчубек Ашыралы уулу, Чаткал району. Чаткал районунда балдар үчүн жайкы лагерь 25-июндан тарта ишке кирет. Эс алуучу жайдын кеч ишке киргенине анын оңдоп түзөөдөн өткөрүү себеп болгон. Эми 50 орундуу лагерде мектеп окуучулары 2 поток менен эс алууга мүмкүнчүлүктөр бар. Алар ата-энесинен эрте ажыраган, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Ал эми инвесторлордун каржылоосу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бул жайда эс алуу менен гана чектелбей, дарыланууга да шарттар түзүлөт. Ал үчүн атайын дарыгерлер окуучулардын саламаттыгы үчүн кам көрүшөт. Белгилей кетсек, өткөн жылы ушул эле лагерде 50 бала эс алган. Мына бүгүнкү күндө биздин Кайышкай аймагынын балансындагы мурдагы райондук дачаны биз 2 жылдан бери оңдоп түзөп, бул жерде биз балдарын эс алуучу лагерине шарт түздүк. 50 орундуу журкан төшөк, дивандарын, андан тышкары идиш аяктарын былтыркы жылы керектүүлөрүн алып берип, бир поток лагерь уюштурганбыз 50 балага. Мына ушундай чыгыштар менен бүгүнкү жаңылыктар топтомун жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Саламатта туруңуздар.